Hello everybody, I am an English teacher of Jalalabad College of Jalalabad State University named by Bekmamat Osmanov. Qadrbek kızı Eliza. Today in our lesson we are going to speak about the modal verbs. Modaldıq etiştir. At the lesson we are going to learn how to use modal verbs. But at the beginning of our lesson, let's read the aims of our today's lesson. The first, developing the communicative skills. The second, revealing the skills on modal verbs. The third, developing students' writing skills. Next, expected results of the lesson. Students is able to find out the modal verbs in sentence, use them correctly. Know the meaning and the translation of modal verbs. Modaldıq etiş bu İngiliz dilinde bir neçe etişlerдің türlörünün biri. Birinciden, modaldıq etişti түшүнүү үчүн аны туура которуп билүү керек. Айта кетчү нерсе, modaldıq etişтин сөздөрүн орус тилине которулган негизинен. Себеби, кыргыз тилине которууда бир аз маанисин жоготуп коет. Modaldıq etiş бул эмне экенин биринчи билип алсак. Modaldıq etiş бул мүмкүнчүлүк, уруксат, сөзсүз жасалууга тийиш болгон учурларда колдонулат. Башка этиштен айырмаланып, modaldıq этиштер жалгыз колдонулбайт. Ошондой эле конкреттүү кыймыл-аракетти же абалды билдирбейт. Modaldıq этиш бул сүйлөп жаткан адамдын болуп жаткан окуяга таасирин, байланышын билдирүүдө колдонулат. Алардын маанилерин карап өтсөк, can бул физикалык мүмкүнчүлүк, орусча которгондо мочь уметь болуп которулат. Could бул can'дын өткөн чагы. Мисалы, I can swim десек, мен сууда сүзө алам. I could swim десек, мен сууда сүзө алат элем. Must бул сөзсүз жасалууга тийиш болгон учурда колдонулат. Have to бул аргасыздан жасалууга тийиш болгон учурда колдонулат. Must жана have to бул мааниси жагынан аябай окшош жана кичинекей айырмасы менен. Must бул өзүңөрдүн каалооңордун негизинде жасалууга тийиш болгон учур, ал эми have to бул экинчи бир адамдын каалоосунун негизинде сөзсүз жасалууга тийиш болгон учурда колдонулат. Мисалы, силердин начальниңерде эле же болбосо класс жетекчиңер, мугалим же силер иштеп жаткан ишканадагы директор болушу мүмкүн. May бул уруксат суроо иретинде колдонулат. Эч кандай физикалык мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кетпейт. Ал эми might бул божомол жасоодо колдонулат. Мисалы, жамгыр жай турган учур болсун дейли. Жамгыр жаашы мүмкүн же жамгыр жааганы жатат деген учурларда божомолду билдирүү максатында айтылат. Should бул кеңеш берүү же сылык суроо иретинде колдонулат. Мисалы, can бул кайсы учурда жана кандай тартипте колдонулганы бул жерде көрсөтүлгөн. Could бул can учур чакта колдонулса, could бул өткөн чакта колдонулат. Ушул боюнча эрежелер. Must бул кайсы учурда жана кандай тартипте колдонулгандыгы көрсөтүлгөн. May бул уруксат суроо иретинде колдонулса, might бул болушу мүмкүн же болбосо божомолду көрсөтүш үчүн колдонулат. Бул жерде мисалдардан окшоштугун жана айырмачылыктарын көрө аласыңар. Болушу мүмкүн деген мааниде синоним катары колдонууга мүмкүн. Бул дегенибиз may'дин ордуна might'ты, might'тын ордуна may'ди колдонууга дагы болот. Мааниси жана которулушу окшош чыккан жерде. Возможно, башкача айтканда болушу мүмкүн деген вариантты берерде ордун алмаштырып синоним катары колдонууга болот. Should бул кеңеш берүү же сылык суроо иретинде колдонот деп айтып өттүк. Айта кетчү нерсе, англис тилинде келер чакты билдирүүчү shall деген да сөз бар.
Shall'dın өткөн чагы бул should. Жогоруда айткандай, can'дин өткөн чагы could. Бул should, shall деген сөздүн өткөн чагы болуп колдонулат. Ошондой эле муну сылык суроо иретинде да колдонууга болот. Сүйлөм түзүүнүн эрежеси. Мисалы, бул жерде модалдык этиштеги can сөзү алынган. Плюс белгиси, суроо белгиси жана минус белгиси болуп формула түзүлгөн. Плюс белгиси бул жөнөкөй эле учурчактагы сүйлөм. Суроо белгиси бул суроолуу сүйлөмгө айландырган учур. Ал эми минус белгиси терс маанидеги сүйлөм. Аларды кантип колдонуу тартиптери бул жерде кенен көрсөтүлгөн. Now look at the next pictures. I can cook. Мен тамак жасай алам. The next picture. He can play football. Ал футбол ойной алат. The next one. I can play guitar. Мен гитара ойной алам деп жатат. The next one. May I come in? Кирүүгө мүмкүнбү? The next picture. Must. She must be in bed because she has the flu. Ал жатышы керек дейт. Себеби ал грипп. The next picture. Jack must brush his teeth before going to bed. Jack жатаардан мурун тишин жуушу керек. The next one. Mustn't. Peter mustn't sleep during the class. Питер сабак учурунда уктабашы керек. You mustn't smoke. Сен тамеки тартпашың керек. So, our lesson is over. I think you understand the modal verbs. In order to practice at home, I will give you the homework. Your homework is put verbs can, may, must. See you next time. Goodbye.